Башталды. Мен башталды. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн ушул IT жөнүндөгү кийинки вебинарды баштайлы. Биз бүгүн Германиядагы программист жигит Эркебектин маегине көңүл буралы. Эркебек өзүң жөнүндө кыска айтып өтчү. Кантип ушу Германияга келип, ушул IT тармагына киришип калдың кыска? Рахмат. ITге негизи эле или именно Германия менен байланышкан? Ошо эми азыркы учурга чейинки да? Ошо айтиге деле кандайча болуп кирип калды? Мисалы Кыргызстанда мектептеги бала ошо айтини көздөп, анан акырында ушул учурда ошо Германияда туруп атасың. Ошого чейинки жолуңду бир айтып өтөсүң да? ITге кирүүм боюнча бул менин оюмча 6-5 класстарда болгон. Ошондо бир байкемдин компьютерин көрүп калып, кызыгып калып, анан ошондон кийин эле 6-класстарымда ата-энем дагы компьютер алып алган. Ошондон кийин эле аны кечке компьютерден чыкпай, бир толтура жолу бузуп да салгам. Аягында өзүм да оңдоп алып, жата 1 жылдан кийин ошентип менин оюмча ошондо башталган. А именно программалоого киришүү бул 8-класста C++ тилинен башталса керек. Ошентип кызыгып келип жүрүп эле, анан 11-де бүтүп атканда ушул эмени кесипти тандоо убагы келген. Анан ошондо көп ойлонуп отурбай эле компьютерге аябай кызыгам, көп иштегем, көп ар кандай нерселерди үйрөнүп, ар кимдерге ошо компьютерден жардам берип отуруп эле, анан ошентип программистке тапшырып кеткем. Негизи бүткөн соң ошол программалоо факультетине, кыргыз немис факультетине тапшыргам Кыргызстандан. Анан ошол жактан бир 2-3 жыл окуп, анан ошол жакта бир программа боюнча эме болуп калып, стипендия болуп, ошол стипендияны утуп, азыр бияка келип окуп калдым. Азыр дагы эле окууну улантып атам, буюрса 1 жылдан кийин, то есть 1 жылдындай убакыт калды, ошондон кийин дипломумду алып, окуумду да бүтөм буюрса. Абдан жакшы, аябай ошондо кассидеги окуу менен келдиң да, бул жака? Башында ошол эме КГУстанын эмесинде болчу, андан кийин ал өзүнчө болуп бөлүнүп кеткен, өзүнчө Кыргыз немис институту болуп, азыр мындай как эч кимге зависит этпей өзүнчө университет катары да. Анан ошол жердеги стипендияга качуудан келип калдың, Стипендияга аяктан негизи башынан эле стипендия төлөчү. Мен башында ошол мектепти бүтүп атканда ата-энем дагы ошол финанс жагынан кыйналып калгандан, меники мындай эмем ушундай болчу да, сөзсүз бекер бюджетке өтүү деген максат койгом. Ага чейин өзүм мындай аутсага өтсөм деп дайыма эметип жүрчүмүн да, дайыма даярданып, бирок тилекке каршы бекер өтүүгө болбой калган. Анан ошентип ошол Кыргыз немис институтун көрүп калып дагы, анан аякта бекер окуп, анан тиги стипендия дагы берилмек экен. Анан ошол стипендиясы аябай кызыктырган, анткени ал учурда айына 110 евродан төлөшчү да, жакшы ошол эметкендерге. Анан ошентип университетке өткөндөн кийин эле ата-энем менен эч акча албай эле өзүм ошол стипендия менен багып, анан 2-нчи курстан программист болуп да бир компанияга кирип калгам. Улутсофт деген компаниясына, ошол жактан да иштеп, анан акыры негизи ошол именно стипендия болгон да. Азыр болсо бияктан деле уже стипендия бүткөн, азыр уже биякта иштеп эле, анан ошентип жүрөм. Ошондо негизги багыт азыр Германияда кайсы багыт? IT аябай көп тармактуу да. Биякта информатика негизи программист, мындай биякта анча көп направление жок, именно биздин университетте. Прикладная информатика деген багыт, анан ошонун ичинде эле баардык эмелерди камтыганга аракет кылышат да. Анда демек прикладная информатика турбайбы, колдонулган информатика, Колдонмо информатика. Абдан жакшы. Анан элдин баары эле аябай сүйүнүп эле, угуп эле, ушу кызыгып атышат да, кандайча акысыз курс болду экен, эмне болду экен депчи. Мен азыр уруксат сурайынчы, могу жерде 9 киши турат, 9 кишини киргизип коеюнчу, ошо сен сурооңду бөлбөйүн дедим эле. 9 кишинин баарын киргизип коеюн. Ачык эле кылып койбойсузбу? Өзүлөрү каалагандар кирип жүрөт. Жок, анткени микрофондор аябай катуу болуп кетсечи, биздин записьти анан көрүп алышат да, андан кийинчи ошого деп ылайыктап атам да. Анан бирок баары бир деле бир Кудай буйрса келечекте кечикпей убагында киргенге аракет кылалы. Макул, анда кийинки суроо ошондо эми акысыз курс болду деп мына сиздер жанагы видео жарыяладыңыздар, уюштуруучулар болуп. Анан аябагандай көп киши, бир 900 миңге чейин киши плюс коюп эле атат, жазып эле атат. Демек ошол жөнүндө бирке айтып кетесизби? Анан ошол кандай болуп атат? Ал проекттин эң башын айтып берейин. Башында негизи Тимур Монду баары эле тааныса керек. Мурун ошол Америкада иштеп жүрчү.
азыр көбүнчө ошол өзүнүн жеке проекттерин иштеп калды. Ал менен дагы ушу мурун 1-2 жыл мурун иштешип калганбыз. Мен мындай ошол окуп жүргөндө эле ар кандай проекттерди алып заказга алчумун да. Анан ошентип ошолордун бирөөсү Тимурмон байке болуп калган. Ал бир заказ берип, ошол контракт түзүп, чогуу иштешип, анан ошондон кийин жакшы тааныш болуп калганбыз. Анан жакында эле алар ошол Жылдыз академия деп ачып бир курс жарыялашкан. То есть жарыялайлы дешкен да, бирок ошол эле учурда берки Улан Үсөйүн деген байке дагы, алар дагы ошол жана Айылдан Айтиге деген долбоорун эметип, анан алар бири-бири менен да сүйлөшүп калышып, мындай түшүнүшүптүр. Берки эки проекттин мындай максаты бир экен, экөө тең ошол кыргыз тилинде, анан өзгөчө региондогу мындай көп курстарга же мүмкүнчүлүгү жокторго деп анан ошентип курс жарыялашып, анан Тимур байке менен мен дагы сүйлөшүп калдык. Анан ошондо сүйлөшүлгөнбүз, эгерде эң баштоочуларга мугалим болуп мен чыгам деп. Анан ошентип могул апрелдерде тоже ушундай Zoom өткөрүп, презентация кылып, андан кийин тест жарыялаганбыз, ошол ким өтөт деп. Где-то бир 500дөй адам тапшырып, негизи 100 орун бар болчу, 500дөй адам тапшырып тестте. Ошол тест өзү математика, логика, анан эң негизгиси бул мотивационный письмо болчу да, эмнеге программист болгуң келет деген. Анан ошонун жыйынтыгында 130 адамды тандап алып, ошол 130-ны 5 айдай окуттук. Анын мындай негизги мазмуну ошол программалоого эң кириши болду да. Анан эң негизгиси бул баарын кыргыз тилинде өткөрдүк. Анан ошол видеолордун баарын жазып алып дагы видеого. Микрофондордун баарын өчүрүп койсоңуздар, микрофондордун баарын өчүрүп коюңуз. Ошентип, ошону октябрда бүтүрдүк, бирок ошолордун видеолордун баарын жазып алганбыз. Анан ошолор менен азыр бөлүшүп атабыз да, кимдер кызыкса. Мындай болуп атат да, мен бүгүн бул жерге дагы Асылбек Мадалиев агайды бияка чакырдым, мырзанычы бул жерге. Анан ошол аркылуу баягы бөлүшкөн турбайсыздарбы? Ошондо деген жанагы 4 айлык курс деп атпайбызбы, мындай орто эсеп менен айтканча, 5 айга созулуптур. Ошондо 84 ар кандай баягы видео сабак, баягы кыргызча өтүлгөн видео сабактын баары жазылган турбайбы? Анан анын баары аябай жакшы жаңылык YouTube'да экен. Анан эгер ал жерде баягы линк менен ача алат экен, YouTube'да ачык эмес экен, линк менен ачылат экен, мен эртеңден баштап ошону баягы бөлүп коем. Бул жерде кызыккандарга да баарына бөлүп коем. Демек, ошол учурда, ошол курска баягы мен ал курсту көргөн жокмун азырынча. Кайсы тил боюнча болду? Анан жанагы тандап алган кишини деле оңой менен тандап албай, 130 кишини конкурстан тандап алган турбайбызбы? Ооба, башында биз азыр мен ошо 130 кишиненчи, анан кийин азыр убагында канчасы иштеп атат деген дагы акыркы суроомду кошо кетейинчи. Негизи башында ошол ойлогонбуз, логикалык тест менен эле, анан ошол математикалык бир аз задачалар менен тандап алабыз деп. Бирок кийинчерээк ойлодук, анткени ал жерде тапшыргандардын арасында 12 жаш, эң мындай жаш болгондор 12 жашта, анан эң улуулары где-то 40 жашка чейинки эжекелер болду. Анан ошондуктан мындай отрыв эмелер чоң болгондуктан биз ойлодук, бул математикалык анан эме катары текшерсек болбой калат. Ошондуктан ким канчалык окугусу келген болсо, ошол именно мотивационный письмо аркылуу. Анан ошол акыры ошол мотивационный письмо эле көп роль ойноп кетти да тандоодо. Курстун өзүнүн мазмуну ошол айта кеткендей программалоого эң башынан кириши болду. Башында биз компьютер деген эмне деп баштадык, кандай иштейт ал өзү, кандай ичинде аппараттык бөлүктөрдөн турат, анан программалык бөлүктөрү кандай, алардын айырмасы кандай. Анан ошентип отуруп программалоого да кириштик. Программалоодо эң башында жанагындай кыска алгоритмдерден программалоо коду кандай, структурасы кандай болот. Анан тил катары JavaScript тилин алдык, анткени баштоочуларга ушул тил эң ыңгайлуу да азыркы учурда. Анан ошолор аркылуу бир аз ар кандай маселелерди чыгарып, анан кийинчерээк вебти да коштук, HTML, CSS аркылуу сайттарды түзгөнгө. Анан ошондон кийин аларды уже JavaScript менен да аралаштырып, бир аз оруураак кылып, анан где-то 1-2 ай өткөндөн кийин анан аягында бэкэндти да коштук. Бул ошондо булар негизги мазмуну ошондо бул full stack разработчиктерди чыгаруучу курс болуп калды да аягында, бэкэндти да кошкондо. Микрофондоруңузду өчүрсөңүздөр, баарыңыздар микрофон. Анан азыр кимдер иштеп аткан? Азыр негизи көбүнчөсү менин оюмча мындай жакшы өзүлөрүнө пайдалуу нерсе алды деп ойлойм. Анан азыр 3 жумушка өтүшүптүр. Азыркы учурда кээ бирөө стажер болуп, кээ бирөө иштеп да башташыптыр. Демек, ошол 500 катышкан кишиден конкурска 130.
жок ана жок башында 500 кишиби канча киши берди да анан ошондон 130 киши тандалды. Анан эми ошондон 3 ай иштеп атканы бул аз эмеспи? Негизи менин оюмча бул аз эмес, анткени бул менин оюмча эң жакшы эле көрсөткүч да, анткени башында биз 500 130 тандап алдык. Андан кийин 130 тандагандан кийин 5 айды баары тең бүтүргөн жок да. Кээ бирөө ортодон ташталып калды, кээ бирөө жакшы сабактарга келбей мындай курстан чыгарылып калгандар болчу. Аягына чейин мындай бүт тапшырмаларды аткарып, аягына чейин кылгандар бул где-то бир 20дай болду да. 20дай эле калып калды. Ошол 5 айды толук баары кылган жок, анткени кээ бирөө бул негизи бүт жерде эле ушундай болуп болуш керек. Көбүнчөсү бара мындайча айтканда естественный отбор болуп, кээ бирөө жок болуп, анан аягында эң мындай эмелери калышты да. Анан ошол 20нын 3-өө азыр жумуштап иштеп баштаганы бул менин оюмча жакшы эле көрүнүш болуш керек. Ошонун баары кыз балдарбы, эркек балдарбы, кимдер? Анан ошол 3өөнүн мисалы 3өө жумуш тапты, бирок азыр вируска жараша мындай азыр көп компаниялар мындай кыйынчылык көрүп атышпайбы? Анан балким коронавирус же эме болбогондо балким дагы да көбүрөөк табышмак. Бирок эң башкысы менин оюмча алар жакшы фундамент алып алышты болуш керек деп ойлойм да. Демек, бирок интенсивдүүлүгү канча болду бир күндө? Бул жумасына 2 жолудан болду сабактар. Анан ошондо 1 саатпы? 2 сааттан. 2 сааттан, демек бир YouTube видеодо 2 сааттык материал бар. 84 видео бар. Жалпысынан ошо 84 го дейм. Ошо 80дей болсо деле, демек буга убакыт керек турбайбы? Анан эми жок, башкаларга бир маалымат берели деп атабыз го, биз айтини окуп келдик. Демек, анан кийинки суроога акыры мындай өтсөм да, биз айтпадыкпы башында, бүгүн 4 орчундуу суроо берилет. Ошо биринчиси эле ошол акысыз курстар жөнүндө болчу. Жарым саатка созулат бул митинг. Андан кийин кийинки дагы суроолор болсо, аябай эң мыкты 2 суроону алабыз, чатка жазып койсоңуздар болот. Анан кийин дагы кийинки жолугушууну өткөрөбүз, анткени өтө узак видео болсо дагы эл тажап көрбөй коюшу мүмкүн. Эми кийинки суроо. Мага аябай көп жазышты да ошондочу, мына өзүмдүн эле туугандарыман деле ушундай бир айланадагы кишилер аябай жазып атышат, айт эле деп атасыңар, аябай жакшы деп атасыңар. Анан ошондо да бирөөлөр жазып атышат, мына жакында Германиядагы мекендештердин баары мындай шаары болобу же бир уюмда болгонуна эч нерсесине карабастан, кимдин колунан келсе Кыргызстандагы чындап эле онлайнга керектүү болгон, мисалы, элементардык түрдө соткалары жок экен. Ошондойго бергенге жардам берели деп азыр акция баштагантабыз да. Анан элдин баары эле багы ой, акысыз сотка экен, жетишпеген үй бүлө экен, мен жетишпейт. Анан багы биз чындап аябай жетишпеген үй бүлөлөрдү караганга аракет кылып атабыз да. Анан ошону бирөө жазып атат да, мен деген балам базарда тачка сүрөп иштейт. Анан мен ошо баламдын IT окуганга мүмкүнчүлүгү барбы дейт да. Анан эми биз бери эле карап турганда көрүп атабыз да, билим алыш үчүн же жок дегенде бир багы девайс болуш керек, бир телефонбу, бир лептоппу, ноутбук керек болуп атат, бул акча. Экинчисинен багы интернет байланышы керек. Анан кийин бирөө окутушу керек. Анан бирөө дагы биз багы текшергенди аябай жакшы көрөбүз, мен текшерсе экен депчи. Ошондо демек ошондой жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн кыз же бала чындап IT окуганга мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсузбу? Анан экинчиси болсо, жанагы 130 баланын мисалы тапшырмаларды аткарып атышты да, ошол канчалык деңгээлде контролдонуп жатты? Башында негизи именно ошол текшерүү боюнча башында баарын өзүм текшергенге аракет кылчумун, бирок биякта өзүм дагы мындай студент болгондуктан аягында убакыт дагы жетишпей кетти да. Анан ошондо где-то 1-2 жумадан кийин айттык, бул негизи как бы ар бир түшүндүргөнгө аракет кылдык да, анткени бул тапшырма үйрөнүү бул биз үчүн керек эмес, окуучу өзү үчүн керек деп. Ошондуктан 1 жумадан кийин тапшырмаларын алар, то есть мен текшербей эле өзүлөрү эле текшерип, мындай группаларды ачып койгонбуз. Ошол жакта кээ бир кыйыныраак окугандары же бирөө жакшы билсе, ошол текшерип берип койчу да, бири-биринекин бири-бири эле өзүлөрү текшерип коюшчу. Эркебек, мага 1 минутта берчи. Мен башкалардын микрофондорун бир сыйра өчүрөйүн, анан ошону менен кайра мен сеникин күйгүзөрөйүн. Азыр өчүрдүм. Өзүңдүкүн күйгүзө алат бекенсиң, карачы. Азыр. Өзүңкүн күйгүзүп алып акырын сүйлөй берсең. Эми болду.
Так, эмне жөнүндө сүйлөшүп атпайбы? Анан ошондо 130 кишинин баарын текшергенге үлгүрбөй калдык. Ооба, баарын текшергенге убактым жетпей калат экен, ошондуктан алар көбүнчө бири-бири өзүлөрү текшеришчи. Анан көп учурда мен мындай туура ответтерин сразу чыгарып коючумун да, анан өзүлөрү чыгарып көрүп, анан текшерип алышчу бири-бири менен. Эгерде түшүнбөй калган болсо, бири-биринен сурап, көбүнчө бири-бирине өзүлөрү жардам беришти да. Ошол жагы менин оюмча эң жакшы болду деп ойлойм. Анан жанагы жумуш тапкан үчөө болуп атпайбы? Ошолордун жаштары канчада, кыздарбы, жигиттерби, кимдер булар? По-моему, үчөө тең кыз болуш керек. Ооба, үчөө тең кыз болчу. Бирөөсү 22 жаштарда, эң улуурагы где-то бир 30-35 болуш керек. Ооба, анан ошол компьютер боюнча дагы көбүнчөсүнүкү жок болчу башында. Анан Тимур Байке дагы ошол Америкадан жанагы Twitterден бөлүшкөндө эмедепчи, кимде эски компьютерлер болсо, типа керек анткени мындай көп эле болот да, кыйын программисттер мисалы колдонушат, анан 1-2-3-4 жыл өткөндөн кийин уже компьютери сатканга деле анча жарабайган, сатса ашып кетсе бир сата албай деле калат да. Анан ошондой компьютерлер негизи аябай жарактуу да программалоого. Анан ошентип жазып, анан көп адамдар ошентип бекер эле берип коюшкан. Анан берки Тимур Байке ошолор где-то бир компьютерлер, чогулган компьютерлерди ошол Кыргызстанга жөнөтүп, анан эң мындай кыйын студенттерге ошентип бекер ноутбук беришти да. Анан дагы бир байкелер болду. Акча катары жардам берип, анан ошолорго бир 10 ноутбуктай сумдан сатып алып, аларды дагы ошол эң кыйын, бирок ноутбугу жок болгондорго ошентип таратып беришти да, Тимур Байкелер. Ошондо демек жөнөкөй эле азыр карапайым жанагыдай мен айткан окуучу айтишник чыга алабы? Ооба, албетте, менин оюмча чыгара алат. Бул жерде эң негизгиси менин оюмча бул каалоо керек да, мотивация керек. Мотивация болсо, менин оюмча калганы уже жеңил эле болот. Эми бир аз кыйын болушу мүмкүн, бирок кылса болот да. Ошондо демек баягы мындай талаш суроолор барго, мисалы азыр мен конкурстан караганда көрдүк, анан логикалык ойлорун карадык, канчалык ой жүгүртө алат экен, математикасын карадык деп атпайбы? Демек математика менен логиканын канчалык күчү керек? Ооба, айта кеткендей, ошол башында биз ошондой кылганбыз, бирок кийинчерээк аябай мындай жаштарынын айырмасы чоң болуп кеткендиктен, биз ал кийинчерээк анысын уже карабай эле чисто мотивацияга карадык да, кийинчерээк. Анан менин оюмча бул туура болду, анткени башында мисалы адам эмне билбеши мүмкүн, мындай математиканы мисалы окубаса деле, бирок эгерде программалоону үйрөнүмсе, анын баарын үйрөнүп кетсе болот да кийинче. Демек математика керекпи? Ушул талаш суроо да дайыма эле, ушу дайыма ушу сага да берет, башкабызга да берет. Математика керекпи? Эмне кылабыз? Анысы жок эле окуй бербейлиби? Эмеси дагы бар да, мисалы направлениялар дагы бар да, айтининчи. Анан кээ бир жерлер бар, математика аябай керек да. Мисалы оюн жасап атканда, мисалы ар кандай азыр оюндарды байкасак, мындай сонун эмелер бар го, мисалы топту тепсең, мындай реальный физический топ ыргандай болуп, телефондун ичинен ыргыйт да. Ошондой учурларда мындай физика, математиканы түшүнүү керек да. Кээ бир эмелер бар, мисалы айтишниктер бар, кандайдыр бир дизайндарды жасаган, же болбосо ошол эле оюндун сүрөттөрүн тартып берген, анимацияларын тартып берген, ал учурда математика анчалык деле кереги жок. Анан математиканы кээ бирлер дагы айтышат да, мен математикам 2, математикам 3, мындай мен окуп кете аламбы депчи. Бул жерде дагы мындай суроо бар да, анткени мен деле мисалы 8-класска чейин математиканы түшүнбөйм деп ойлочумун да. Бирок 8-класска чейин мен мындай математиканы мен туура эмес окуппу, же мени окуткан мугалимдеби чыгылып, ошондой 8ге чейин мен аны андай анча жакшы окуп аптырмын да, бирок кийинчерээк ошол 8ден өткөндө ошол түшүндүм математика. Мен анда бир байка айтып койгон да, типа математикаң жок болсо программист боло албайсың деп, анан ошондо математиканы кайра башынан окуйн деп, ошол кайра эң башынан баштап, анан түшүнүп кеткем да, математика негизи аябай кызыктуу сабак экен. Ошондуктан кээ бири ойлосо, типа математиканы мен үчүн эмес, меники эмес десе, балким ал туура эмес үйрөнүп аткандыр, чындап эле. Демек керек экен? Жок. Точно керек эмес. Бул направлениядан болот да. Эгерде алгоритмдер менен бэкэндчик жакка кетем десе, анда бир аз керек болот. Эгерде айтинин мындай креативный жагына кетем десе, анда кереги жок. Эң жакшы. Анан андан кийинки суроого өтсөк, эми биздин өлкө аябай кичинекей, анан көрүп атабыз, саясий жактан дагы кыйынчылыктар болуп атат, буюрса жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Бюджеттин кээ өтесин да билебиз. Анан биз башка багы ошол бюджетти салыштырганда эле айта беребиз, Кытайга мынча карызбыз, анан башка өлкөлөргө мынча карызбыз деп, анын баарыбыз эле көрүп жүрөгүбүз ооруп турат.
Анан бирок биз дагы билебиз, ошондо эле баягы ал эле эң чоң баягы чоң мындай пайдасы алып келинип аткан IT концерндерди, IT бир мекемелерди, ишканаларды баштасак эле Apple'дан баштайбыз, анан Google менен бүтөбүз. Ошолорду дайыма бир мисал кылабыз да. Анан баягы бир могул мурунку постсоветтик өлкөлөрдө, айрыкча Балтика өлкөлөрүндө же болбосо мисалы бир кичирээк жалаң ушундай санариптештирүүгө, IT технологияларына кызыгып ошол жакта бир чоң өлкөлөрдө эле мейли, бирок биз эми Кыргызстан кичирэкпиз да ошого салыштырмалуу. Анан ошолор IT менен, IT баягы сервистери менен, продукттары менен аябай бутка туруп кетип атат да. Анан Кыргыз Республикасын эми биз көрүп атабыз, баардык эле кумтөрүбүздү сата албайбыз, баардык эле жерибизди казыктырып отура бербейбиз. Анда баягы жаратылыш ресурстары баары бузулган атат. Анан менин оюмча биздин адамдык ресурстарыбыз абдан жакшы, баары бир деле кичине жалкоолугубуз эле болбосо, баары бир деле зээндүү, анан аябагандай бир тырышчаак калк болот да кыргыздарчы, эгер чындап мындай керек болсочу. Анан бизден ошо IT Republic чыга алабызбы? Менин оюмча чыга алабыз. Негизи Кыргызстанда мындай мисалы Google сыяктуу компаниялар чыгып кетиши кыйын болуш керек, анткени биздин мындай бизге инвесторлор келишпейт да. Эми коркушат да келгенденчи, мындай чоң акчаны салгандан коркушат, анткени коррупция бар, анан ар кандай ызы-чуу болуп кетип, анан өзлөрүнүн мындай салган акчасын кайтарылып келишине гарантия жок да азыркы учурда. Бирок башка жеринен менин оюмча чоң плюстар бар. Биринчиден Кыргызстанда мындай баалар төмөнүрөөк да. Мисалы продукты эмелердин баары арзан да, мисалы Америкага караганда же Германияга караганда. Анан мисалы Германияда бир компания мага сайт керек деп сайт заказ берем десе, эми Германиядан заказ берем десе, бир орточо эсеп менен бир 4000 мисалы долларга жасатышы мүмкүн да. Анткени Германияда мындай баалар өйдө да. А эгерде ошол эле сайтты мисалы Кыргызстандан жасасам десе, Кыргызстанда бир ашып кетсе, бир мисалы $1000 болушу мүмкүн да. Анан именно ошол баа жагынан Кыргызстан мындай аябай чоң конкуренция түзүп алат да, менин оюмчачы. Анан Кыргызстанда мындай көптөгөн ограничениялар дагы жок, мындай башка өлкөлөргө карагандачы. Анан менин оюмча именно ошол жагынан Кыргызстан аябай мындай күчтүү конкурент болот деп ойлойм да. Азыр негизи эле уже ошондой боло баштады, жанагы Кыргызстанда ачылды эле го. Жана Азиз Абакировдор баш болуп, жана парк высоких технологий деп ачышты эле го. Ал жерде дагы ошондой Кыргызстандын IT компаниялары үчүн чоң мындай мүмкүнчүлүктөр түзгөн да. Эң башкы талабы 80%тен өйдө башка өлкөгө жасаш керек, мындай IT продукттарды. Анан бирок жанагындай ар кандай налогтордон бошотулат да. Анан ошентип азыр именно ошол парк высоких технологий Кыргызстанда аябай жакшы иштеп атат да азыркы учурда. Көрсөткүчтөрү боюнча дагы, статистика боюнча дагы аябай көп мындай Кыргызстанга экономикасына жакшы таасир этип атат да. Дагы бир ограничение деген сөздү айтып кетпедиңизби? Ошондо ограничение дегенде дагы эмне ограничение түшүнсөк болот? Мисалы Германияда мындай кээ бир нерселер бар да, мындай кээ бир мындай мисалы бир нерсе үйрөнөм десең, Германияда мындай сатып алыш керек да. Мисалы бул мындай жаман деп коелу, бир видео курс көрүңөр келип атат, бир жакшы видео курс. Кыргызстанда интернетте эч кандай эме жок да. Контроль жок болгондугу үчүн ар бир адам каалаган коркпой эле видео курстарды көрүп, мындай бир нерсе үйрөнө берсе болот да. А Германияда болсо, эгерде бир нерсе үйрөнүп атсаң, ойлонуп турушуң керек да дайымачы. Бул нерсе бүт лицензияларын окуп, муну мындай нерселерде колдонсом болобу, мунун кандай эмелери болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир нерселер бар, бир нерсени үйрөнүп мындай жасасаң болот, бирок ал аркылуу акча таба албайсың деген да нерселер бар да Германияда же башка өнүккөн өлкөлөрдө жанагындай. Кыргызстанда болсо андай нерселер жок. Кыргызстан өзү деле көп чыгарбайт, ошондуктан Кыргызстанда коркпой эле бир нерселерди жасап көрүп, үйрөнүп, анан колдоно берсе болот да. Ошол жагынан айтып атам да. Демек, макул, түшүнүктүү болду. Анан бирок эми азыр аябай көптөр жазып атат, эми ошол акысыз курстар дагы качан болот? Болобу ошондой курстар? Аны берки ошол Тимур Байкелер уюштурат болуш керек, бирок мен азыр ошол биринчи потокту кылып бүттүм, анан экинчиге убактым жетпей, то есть жетпейт да, азыр убактым аябай тар болуп атат, анан ошондуктан өтсө балким башка бирөө өтөттүр, бирок мен башка өтпөйм.
Анан биздин акыркы баягы суроолорубуздан бар эмеспи? Азыр баягы билбейм, 4-октябрдан бери аябай билбейм, сага деле көп жазып атышса керек, мени алып кетчи деген эле киши да. Эми бул жерге ишенбей атам, бул жер болбой атат, билбей атам, кандай болорун билбей атам, кетип калабылчы. Мен башка жерге барып иштейинчи, башка жерге барып жашайынчы, мен баягы айтарым эле, билим алып албайсызбы, жаша экенсиз деп айтам да. Анан ошентип мекенден баарыбыз эле кете беребизби? Мына бүгүн дагы бир гезиттерде чыгып атат, Кыргызстанда ишке жарамдуу калк көп эле сыртта жүрөт депчи. Тенденция ушундай боло берсе, мен биздин өлкөнү мындай бир балдарын чоңойтуп өстүртүп эле анан эле сыртка чыгарган бир завод катары көрө берем да. Анан өкүнүчтүү да булчу. Эми ошондой боло беребизби, же мындай өзүңүздүн мындай туюмуңузда ушундай кандай, ушундай болгону калдыкпы, же андан башка дагы мүмкүн жакшыраак кабарлар да барбы мүмкүн? Бул чындыгында аябай өкүнүчтүү кабар. Мисалы мен деле айтып көрсөм, азыр ошо Кыргызстанда жүрбөй, азыр башка компанияда иштеп атам да, Германиядачы. Анан бирок менин оюмча мен кийин баары бир деле мындай кайтып келем да, анткени биякта кээ бир нерселер жакшы болгондугу менен баары бир ата энем Кыргызстанда, туугандарым, досторум баары ошол жерде. Кыргызстанды баары бир сагынасың да. Анан бул кыргыз адамдын өзүнөн болуш керек деп ойлойм. Бирок азыр аябай жакшы көрүнүштөрдү көрүп атам. Мисалы көптөгөн мындай башка жакка кетип калгандар кайра кайтып келип атышат. Мисалы ошол эле Тимур Байке азыр Кыргызстанда жүрөт. Эсен Ниязов деген дагы аябай күчтүү берки Чикагода, Америкада иштеп жүрчү айтышник болуп, чоң компанияны жетектеп. Азыр болсо Кыргызстанга кайтып келип, ал дагы өзүнүн ишин баштады да, Кыргызстан, именно Кыргызстан үчүн иштейм деп. Анан менин оюмча мындай көрүнүштөр дагы көбөйөт болуш керек. Ошол эле Тилек Мамутов жана Google'да иштеп жүрчү, азыр ал дагы Кыргызстанда жүрөт. Анан негизи бул именно ошол айтышниктердин жакшы жери бул мындай сөзсүз бир жерде турбашың керек да. Мисалы, эгерде интернетке мындай эмең болсо, интернетке доступ болсо, каалаган жерден иштей берсе болот. Азыр даже берки вирус болуп дагы баары и так эле үйдөн иштеп калды, каалагандар даже өзүнүн вообще бир бир нерселерге деле кетип калат, бирок интернет болсо иштей берет да. Анан ошондуктан келечекте менин оюмча жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Албетте башка өлкөгө чыгыш керек, башка өлкөнүн мындай жашоосун көрүш үчүн, башка өлкөнүн мындай жакшы опыттарын алыш үчүн, бирок акыры баары бир деле өлкөгө кайтып келиш керек деп ойлойм. Аябай жакшы жооп болду. Демек, баары бир кайтып барабыз деген ой бар, кайсы бир деңгээлде. Сиз өзүңүз кайтып барасызбы? Качан барасыз? Мен кайтып барам, бирок биякта иштеп дагы опыт топтошум керек деп ойлойм азыр. Ошондо канча жылдык опыт топтошубуз керек айтышниктер кайтып барышыбыз үчүн? Бул адам ар бир өзүчө болуш керек. Мисалы мен өзүмө жооп берсем, где-то бир 5-6 жыл иштесем жетет болуш керек мага. Хотя ага чейин деле. Ошондо демек ар кандай тараптарда, же болбосо бир мындай максат барбы? Ошол мен сөзсүз Google'да иштеп көрүшүм керек болуп атат, же Facebook'та иштеп көрүп атам деген сыяктуу. Анчалык максатым жок, бирок мен ар кайсы өлкөлөрдө иштеп көрөйүн деген максатым бар азыр. Германияда эле эмес, мисалы Швейцарияда же Америкада. Макул, азыр эми бул жердеги чаттагы суроолорго орун берели. 4 баягы чоң суроолорго жооп алдык. Анан бул жерде сурап атышат да, мен акырын чекесинен карай берейин. Бир суроо болуп атат. Тил боюнча сурап атышат. Тил боюнча сурап атышат. Ошол тил жагы аябай маанилүү. Мисалы, эгерде именно ошол айтышник катары иштейм десеңер, англис тили аябай маанилүү да. Бул англис тили менин оюмча эң биринчи нерсе болуш керек баштоо үчүн. Анткени андан кийин программалоо тили деле англис тилинде түзүлгөн, жана техникалык документация баары негизи англис тилинде да. Иштөөчү программалар дагы англис тилинде. Анан англис тили жок, айтиге кирүү бул мындай көздү жумуп алып айтиге кирүү сыяктуу да, мындай карап көрсө. Ошондуктан англис тилди эң биринчи жолу окуш керек программалоону үйрөнүш үчүн. Англис тили үйрөнүп алган соң, мындай окууга материалдар дагы аябай көбөйөт да. Мисалы, бир нерседен кыйналып, бир нерсеге бир суроого жооп таппай атсаң, англис тилинде жазсаң, жооптор сразу чыгат да, мисалы орус тилге караганда. Анан курстар дагы көптөгөн, бекер жакшы курстар англис тилинде, жана мисалы жаңы технология чыкса, ал дагы эң биринчи англис тилинде чыгат, анан 1-2 айдан кийин орусча которулат, анан башка тилдер которулуп баштайт. Ошондо азыр мисалы ТВКУ дагы окуунун канча бөлүгү англис тилинде?
Менин оюмча негизи расмий түрдө бул немисче окуйбуз, бирок баары бир деле айтини окуган үчүн кээ бир материалдарды англис тилинде берип коюшат. Анан где-то бир 40% менин оюмча англис тилинде болуш керек. Балким немисче сүйлөшөбүз, бирок бир нерсе бир тапшырманы аткарып атканда баары бир англис тилин колдонобуз да. Ошондо демек биз азыр айталы деп атабыз, акысыз курстар болбойт деп атпайбызбы азырынча сиз Бул тараптанчы? менин оюмча дагы башка менден башкалар деле көп эле жасайт болуш керек деген ишеничтемин. Анан мен ойлоп атам да, мен азыр кайра жасай турган болсом бул мындай пайдасы жок да, анткени мен үйрөткүч нерселерди биринчи потокто үйрөтүп койгом, алардын баары видео катары сакталган. Видеону баары каалагандай токтотуп, каалагандай түрдүрүп көрө болсо болот. Анан мен аны кайра баштан баштап үйрөткөнүм мындай уже мындай эле убакыт короткон болуп калат да. Менин оюмча бул жерде башка фактор болуп атат окшойт да. Биз деген мындай кичине мындай спорт кылып, бирөө ай каалабайсыңбы, мышканы мынтип кармайт, бул клавиатура деп багы бир эме тамашалап атам, бирок багы окшойт деп анан бул жерде бул кнопканы басыңыз, анан тиги жерде басыңыз деп анан ал эле сабак үйрөтүү эмес, контролду да каалап атышат окшойт да. Багычы мени ким сурайт депчи. Бирок чындыгында биздин мурункуда анчалык деле чоң контроль болгон жок да. Анткени мен сабакты өтүп аттым. Ошол сабак учурунда балким суроолор берилген болсо жооп берип койчумун. Так мындай прям муну жасадыңбы, тигини кылдыңбы дегендей жок болчу. Негизи мындан биз уже кайтышыбыз керек да, анткени мен көп байкадым. Могул советский методдо ошондой көп экен да. Мугалим мисалы Кыргызстандын көп Кыргызстанда мурда окуп кеткен да, Кыргызстанда биздин мугалимдерибиз дайыма текшерип турчу да. Ай муну жасадыңбы, муну кылдыңбы деп. Анан Германияга келген соң мындай сразу көнүп кеткен жокмун да. Биякта такыр башкача иштейт да. Мисалы сага профессор тапшырма берет. Анан сен жасасаң жасайсың, жасабасаң жасабайсың, сен эч ким сурабайт да, жасадыңбы, жасабадыңбы деп. Жасасаң жакшы баа аласың, жасабасаң 2 коет же вообще баа койбой коет. Анан ал уже сенин өзүңдүн проблемаң болуп калат да. Анан менин оюмча Кыргызстанда дагы просто мектеп мындай билим тармагы башында ошентип үйрөтүп коет да баарын. Ошентип контролдоп тургангачы. Менин оюмча бул аябай жаман көрүнүш, ошондуктан биз Кыргызстанда батыраак ошентип мындай өзүбүзгө өзүбүз мындай жоопкерчилик алганга үйрөнүшүбүз керек да. Да бирөөбүз кичинекей суроолорду берип атат. Ошондо эң кичүүсүнө дейт жанагы катышкан курскачы канча жаштар эле деп атат да, эң кичүүсү. 13 жаштагылар болгон менин оюмча. 13 жаштагы. Анан бирок алар жана 20 баланын арасына кирдиби аягына чейинки жасаган? Аягына билбейм, кээ бирлөө ошо кетип калды окшойт. Ошол 20нын эң аягына чейин чыккан эң кичүүсү менин оюмча бир 16 жашта болуш керек. 16 жашта, Анан бул жерден бизге Cybertech жөнүндө сурап атат. Cybertech сиз кылган жоксуз, ошол жөнүндө маалымат берип коюңузчу кыска. Cybertech жөнүндө айтып бересизби? Негизи Cybertechти бул деген берки Эсенниязов жетектеген компания болчу мурун. Ал жөнүндө башкалар билгендей эле маалыматты билет болушум керек. Анда значит Эсенниязов агайдан сурашат. Жакшыбы деп да сурап атышат. Жакшы эле болуш керек, анткени ошол Эсенниязов байке Америкада үйрөтүп келген да көп жылдан бери. Анан мындай Американын балким үйрөтүү методдору балким жакшыраактыр. Мындай кылып көрүш. Анан Эсенниязов байкени өзүн дагы мындай жакшы тааныйм. Анан менин оюмча ал өзүнүн окуучуларын мындай кабатыр калтырбайт болуш керек. Мен азыр дагы бир акыркы жолу суранайын. Ким кааласа, айрыкча биздин Кыргыз Жөөмөн IT комьюнитисиндеги кесиптештериме айтат элем, кааласаңыздар видеоңуздорду күйгүзүп, акыркы 5 минуттаны акыркы бир 3-4 суроо үчүн пайдалана алалычы. Ошондой суроолоруңуздар барбы? Биз азыр чаттагы эң жакшы деген суроолорго мындай кызыктуу суроолорго жооп берип бүттүк окшойт да. 5 айлык окуу менен айтишник болуп чыга алабызбы деп да суроо беришиптир. Негизи айтишник болуп чыгуу менин оюмча бир эмеден кайра эле адамдан көз каранды болуш керек. Адам канчалык көп окуйт, канчалык берилип окуйт. Анан орточо эсеп менен бир 6 айда чыкса болот болуш керек. Эгерде эң баштан баштап аткан болсо, эң башкысы бул программалоодо мындай кээ бир факторлор бар. Аябай маанилүү да. Бул биринчиден өжөрлүк керек болот, анткени компьютерди баарыбыз эле билебиз да, бул адам эмес, бул түшүнбөйт. Анан эгерде бир нерсесин бир эле катаны же бир эле мындай бүтүрдү ашыкча коюп же бир эле точканы унутуп калсаң, бул иштебей коет да. Анан айтпайт да эмнеге иштебегенин көп учурда. Анан ошондой учурда көп адам мындай башына таштап салышат да. Бул такыр иштебей койду депчи.
ошол учурда аябай өжөрлүк аябай керек да. Ошону таштап салбаш керек да, башында кыйын болот ошол компьютер менен сүйлөшкөндү үйрөнүү өзү эле. Мага бир суроо эсиме түшүп атат. Бир курбу кызым ошо сурап атат да, мен тажайм да дейт. Мен деген улам деген текстти кайра жаза бергенден тажайм да дейт. Тергенден тажайм да дейт. Ошондой тажаган адамдарга эмне кеңешиңиз бар? Билбейм, бул балким кызыкпагандыктан болот керек. Мисалы, мен деле балким көп эле тексттерди балким кайра жаза берем, бирок программаны жасап атканда бул мындай мен үчүн бул какой-то бир компьютердин ичинде бир өз мындай дүйнөнү жасап аткандай элестетем да. Ичинде каалаган нерсени жасайсың, өзүң каалагандай кылып жасайсың да бүт баарын. Бир жерине бир кнопка коюп, бир жагына дагы бир нерсе коюп, ошол кнопканы басканда бир нерсе ачылгандай кылып, бул мындай компьютердин ичинде өзүнчө бир кичи бир дүйнөнү жасап аткандай сыяктуу да. Бул мындай чындап эле жанагы мисалы үй салышат го инженерлер, ошолор сыяктуу эле да, просто программисттердин мындай ресурстары берки чын инженерлердикиндей түгөнүп калбайт да, мындай сатып алыш кереги жок, бүт баары компьютердин ичинде, ошондуктан атак ичи баары ошол чын инженерлердики сыяктуу эле. Эгерде кызыкса бул аябай кызыктуу да. Демек, кызыккан адам окуй берет, текст жазгандан да тажабайт. Башында баары бир кыйналат. Мен деле башында 2 жолу штаб салып анан кайра баштагам да. Башында кыйын болчу да, ошентип бир нерсе жазсаң эле иштебей коет, кайра эле каталар чыга берет, акыры кетпейт. Анан аягында мындай жаман эле болуп, мындай билбей каласың эмнени дагы эмне кылыш керек. Анан аягында түшүнөсүң, мындай мындай человеческий фактор деп коет го. Мындай башында эметип атканда адамдар баары бир ката кетире беришет да, анан мындай башына көзгө көрүнбөйт да. Мисалы, өзгөчө программалоодо бул мисалы 50 строканын мисалы 1 строкасында ашыкча точка туруп калса, бул мындай башында байкой эле кетет да, бул көп эле адам байкой кетет да. Ошондой учурларда мындай аябай кылдаттык менен текшериш керек да бүт баарын. Убакыт өткөн сайын анан уже көнүп каласың да, мындай туп-туура жазганычы. Атак башында компьютерге мындай тактык аябай маанилүү да. Ошондой учурда тыштабаш керек да, ошол учурду мындай өтө болуш керек да. Ошондо 2 жолу окууну тыштап салдым деп атпайсызбы? Окууну эмес, бул программалоону тыштап салгам. Программалоону тыштап салып, тыштаганда канчалык? Бир күнгө, бир жумага тыштап салдыкпы? Негизи мен өзүм жана айтып кеткендей 8-класста баштагам да C++ тилин үйрөнүп. Негизи C++ мындай оор тилдеринин мындай тизмегине кирет да. Анан ошондо бир задачаларды чыгарчумун. Анан 8-класста бир тыштагам, анан 9-класста кайра баштап, кайра тыштап, анан где-то бир 10-класстын где-то жарымында анан кайра бир аз жеңилирээк тил алып, JavaScript алып, андан кийин анан уже Java'га өтүп, анан ошентип кайра жакшы болуп кеткен андан кийин. Демек, оңой тилден башташ керек. Эмек негизи оңой тилден да баштоо маанилүү. Анда ошондо азыр бир оңой тилдерден бир 2-3 андан кийин өтүп кетчү бир тилдерге бир 2-3 бир мисал берип коюңузчу. JavaScript жакшы. Менин оюмча JavaScript жакшы болуш керек, анткени JavaScript азыр аябай көп жерде колдонулат да. JavaScript колдонулбаган жери жок болуш керек. Анан негизи тил тандоо деле бул анчалык деле маанилүү эмес да, анткени тил деген бул жөн эле мындай инструмент да. Эң башкысы бул программалоонун логикасын, ошол компьютер менен мындай взаимодействияны түшүнүп алса, канчалык тактык керек экенин, ошону түшүнүп алса, ошол жетиштүү да. Анткени мен деле мисалы мурун мектепте университетте только Java'ны үйрөнөбүз, бирок жумушта JavaScript'ти, PHP'ни, анан Python'ду деле колдонуп кете берем, анткени бир тилди жакшы түшүнүп алсаң, экинчи тилге өтүү анчалык деле оор болбойт. Бул жөн гана кээ бир сөздөр эле башкача болот да. Бул жерде аябай кызыктуу бир күлкүлүү суроо келди. Кээде башка бирөөнүн кодун көчүрөм, бул жакшы элеби дейт. Демек, кесиптешибиз. Бул жакшы эле, анткени жанагы программалоодо аябай мындай чоң эреже бар да. Don't repeat yourself деп коет. Бул өзүңдү кайталаба, же болбосо типа не изобретай велосипед деп орустар айтып коюшат го. Эгерде бирөө велосипедти жасап чыкса, аны кайра велосипедти жасагандын пайдасы жок да, анткени мындай жакшы велосипедти алып эле, анан ошонун үстүнөн дагы бир нерселерди кошкон мындай жакшыраак да. Анан көп эле болот. Бул менин оюмча азыр мындай даяр кодду көчүргөн адам жок болуш керек. Бул эң башкысы бул мындай жыйынтыкта да, эгерде канчалык жыйынтыкты батыраак чыгарсаң, ошончалык жакшы да, бирок көчүрүп атканда дагы билиш керек да. Эгер сен өзүң жасап чыксаң жакшыраак болобу, же көчүрүп алсаң жакшыраак жыйынтык болобу деп. Кээ бир учурларда өзүң жасаганың жакшы болот, өзгөчө
сен көчүрөм деген адам мындай анча эмес жасап койсо, а эгерде сен башталгыч болсоң, анда көчүрүп алган эле жакшы. Анан бүгүн акыркы суроо, Германияга IT багытына тапшыруу кыйынбы? Кайсы багытын тандоону сунуш кыласыз? Анан ITни сөзсүз жогорку билим менен эле окуш керекпи дейт. Негизи аябай көп суроо беришет ошол именно ошол университетте жогорку билим алып, анан программист болгон жакшыбы же курстардан жакшыбы деп. Менин оюмча бул экөөнүн тең жакшы жаман жактары бар да. Курстардын жакшы жерлери булар аябай аз мөөнөттө мындай актуальный темаларды үйрөтүшөт. Анан бирок жаман жери диплом бербейт. Анан ошол кыска мөөнөт болгондугундан кээ бир нерселерди мындай таштап кетишет да. Университеттин жакшы жери бул мындай көп убакыт болгон үчүн баарын камтыганга аракет кылышат. Бирок анан диплом дагы берет да. Анан дипломдун дагы мындай суроосу бар да. Мисалы, кээ бир компаниялар бар, ала беришет, мындай диплом жок болсо деле, бирок эгерде определенный позицияга, карьерный лестница менен көтөрүлөм десе, анда ошол жерден айтып коюш мүмкүн да, бул жерге мындай сөзсүз диплом керек деп. Ошондуктан мындай менин сунушум бул, эгерде убакыт бар болсо, эгерде жаш болсо, бул университетке эле окуган жакшы да. Эгерде уже мурун башка университетти бүтүп коюп, анан азыр иштеп аткан болсо, убакыты тар болсо, анда ошол курстар негизи ошондой адамдарга мындай жакшы да, ошолорго. Демек, коюлган максаттан көз каранды турбайбы? Анан эгерде кээ бирөөнүн мисалы башка эмеси болушу, мисалы мугалимдин эмесин бүткөн болушу мүмкүн, же экономисттикин бүткөн болушу мүмкүн. Аларга кайра 4 жыл окуп отурбай ошол курска эле өмүт койсо жакшыраак да. Компаниялар мен башкача ойдомун, бирок мейли. Бирок жок, негизи просто кээ бир компаниялар мындай ошондой кээ бирөөнө мындай диплом болсо эле болот, а кээ бирөөнө обязательно ошондой информатиктин диплому керек да. Рахмат. Анда эми акыркы бир 5 сунуш эмнеден башташыбыз керек? Дагы ушун баары эле айтишник болом деп багы отурат да, карапчы. Эмне керек? Эң мындай эң башкы бир сонун мыкты кеңештерден бир айтып кетсеңиз. Эң биринчи бул көп ойлонбош керек да башында. Негизи просто көбүнчөсү мисалы JavaScript'ти баштасамбы же Python'ду баштасамбы деп анан кечке отура беришет да, ойлонупчу. Улам бирөөнөн сурап, дагы бирөөнөн сурап, анан ар кайсы видео урокторду көрүп, анан көп убакыт өтүп кетет да. Андан көрөк болбоду деп эле ошол бирөөсүн тандап эле баштай бериш керек. Анан анын зыяны тийбейт, наоборот, пайдасы көбүрөөк болот. Эң башкысы бул башташ керек. Анан экинчиден бул англис тили аябай керек болот. Англис тилин колдонгун келсе, мындай хотя бы технический документацияны түшүнгөнгө чейин окуп алыш керек. Анан үчүнчү нерсеси бул практиканы аябай көп кылыш керек да. Негизи эле бул программалоону үйрөнүү бул көп айтам, ушу великти үйрөнгөн сыяктуу эле да. Канча 100 китеп окуйсуңбу, 1000 китеп окуйсуңбу, бирок великке отуруп көрмөйүнчө велосипед тепкенди үйрөнө албайсың. Программалоодо дагы точно ошондой. Канча китеп окуп, канча видео урокторду көрүп, эмне кылсаң дагы бирок өзүң отуруп жазып көрмөйүнчө үйрөнүү кыйын. Ошондуктан бул жерде практиканы аябай көп кылыш керек. Анан айтып кеткендей, компьютерлер булар адам эмес. Булар эгерде компьютерде бир нерсе сен каалагандай иштебей атса, бул проблема компьютерде эмес, проблема өзүңдө да. Өзүң кылдаттык менен текшерип чыгышың керек да. Анан өжөрлүк керек, көп практика керек. Анан каалоо керек. Анткени өзүңдү кайра эле кыйнай бериш, ошентип өжөр болом деп. Эгерде сага процесс жакпаса, анда бир аз кыйыныраак да. Ошондуктан каалоо, мындай ички мындай сүйүү дагы маанилүү да ушул кесипке. Бир аз болсо кызыгуу керек. Бирок негизи аябай кызыктуу деп айтат элем программалоону. Анан дагы бир нерсе, бул программалоодо көп эле адамга мындай орун табылат болуш керек. Анткени азыр программалоонун IT-нин деги эле тармактары аябай көп болуп кетпедиби? Мисалы, муну билим тармагы менен аралаштырса болот. Азыр билим тармагын көбөйтүүчү программалар көбөйүп атат. Музыкага кызыккандар деле, мисалы, ар кандай музыканы обработка кылчу дагы программалар бар. Анан креативный адамдарга ошондой ар кайсы программалардын сүрөттөрүн, жанагы интерфейстерин тартып иштесе болот. Анан мындай IT-нин тармагы көп болгондугунан көп эле адам өзүнө кызыктуу нерсени IT-нин ичинен таба алат болуш керек деп ойлойм. Эң башкысы ошол каалоо керек. Биринчиден башында өжөрлүк керек болот, чыдамдык керек болот. Анан англис тил, практика, ушулар менин оюмча жетиштүү болуш керек. Жетиштүү деп эле билем, анткени өзүмдүн опытымда ушулар мага жетиштүү болду да.
Демек айтиштик болуш үчүн ошо жумушсуз калбайын деп эле мотивацияны кармай берсе болобу? Мага Болбойт. ушундай. Негизи биринчиден бул мындай биринчиден акчаны максат катары койбой, ошол мындай ушу кесипке сүйүүнү биринчи коюш керек да. Анткени адам мисалы акча үчүн жасайм десе, бул эптеп септеп эле ошону жасап коюш керек да. Мисалы программаны деле эгерде акча үчүн жасап аткан болсо, ал эптеп септеп эле ошол лишь бы иштесин деп эле жасап берип коет да. Ал болсо компанияларга же клиенттерге жатпайт да мындай нерсе, эгер сен эптеп септеп эле жасап койсоң. А эгерде сен мындай өзүңө жасап аткандай кылып, каалоо менен, көңүлдөнүп, мындай сүйүүң менен жасасаң, ал нерсени баары баалайт да. Анан көп компаниялар ага даже көбүрөөк акча төлөп беришет да. Ошондуктан мындай сүйүүнү биринчи орунга коюш керек да. Бул өзүңө дагы жакшы да, өзүңө дагы жагат. Анан акча төлөсө бул как приятный кошумча нерселер болуп калат да. Демек чоң рахмат. Жыйынтыктап жатып биздин көрүүчүлөргө, угуучуларга эмне айта кетесиз? Кайра айтып койсоңуз? Мындай жыйынтыктоочу сөзүңүз эмне болот? Мисалы, ушул көрүп аткандарга эмне деген нерсе, жөн эле бир акыркы 2-3 сүйлөм да. Жыйынтыктоочу ошо, эгерде программалоого кирип жаткан болсоңор, көп ойлонбой баштай бергиле. Анан курстарды деле эмете бербей, азыр интернеттен деле көп нерсени тапса болот. Негизи сөзсүз эле бир акча төлөп, бир 5 айлык курска эметпей эле интернетте эле кызыккан теманы жазса, азыр интернеттен эле табылса болот да көптөгөн видео материалдарды. Албетте кыргыз тилинде жокко барабар болуш керек, аз да аябай. А бирок орус тилинде, англис тилинде андан дагы көп. Негизи интернеттен эле үйрөнүп алса болот да бүт баарын. Ошондуктан кимде ким курс таппас, то есть жакын арада мындай барып турчу курсту же балким финанс жагынан кыйналса, мындай эле интернеттен эле бүт баарын таап, интернеттен эле үйрөнүп алса болот. Эң башкысы айта кеткендей каалоо эле керек. Сиздин убактыңызга чоң рахмат. Айтып берген информациянын баардыгына чоң рахмат. Дагы бир жолу жыйынтыктап жооп айтабыз. Анткени баягы күнү ошол Асылбек Мадалиев агай экөөңүздөрдүн жанагы видеодон кийин аябагандай көп суроолор келип түшкөн үчүн бүгүн сизди чакырдык. Анан ошол жерде айтып атпайбы, ооба, бекер курстун 80ден ашык видеосу ар бири 2 сааттык YouTube'да бар экен. Мен аны эртең бул жердеги ушул жерде эмне сүйлөштүк, ошону кыскача мазмунун жазып туруп, видео даяр болгондо жүктөп коем YouTube'га, андан сырткары Facebook'ка, анан Instagram'га дагы бөлүшүп коем. Ошол жердеги биринчи эле YouTube'дагы биринчи линкти ачсаңыздар, демек биринчи сабакты ачсаңыздар, кийинкиси серия болуп кете берет деп мага Асылбек мырза түшүндүрүп берди. Кудай буюрса Асылбек мырзаны да өзүнчө чакырабыз бул жерге, анткени сан ариптештери Кыргызстан жөнүндө дагы көп проекттер жасап атышкан экен. Демек баарыбыз үйрөнсөк болот экен, акчаны кетирбей эле, эң башкысы өжөрлүк менен каалоону ойготуп эле үйрөнсөк болот экен, Рахмат. Анда мен да бир кошумчалык коеюн. Да, кимде суроолор болсо, негизи көп суроолор келет, бирок сиз деле жазып койсоңуз болот. Эгерде кимде кандай эме суроолор болсо, Instagram'дан же болбосо дагы бир группабыз дагы бар, Telegram'да. Ошакта дагы көптөгөн программисттер, үйрөнгөндөр дагы бар. Ошол жерлерден дагы сурооңузду берип, мындайча айтканда колдоо көрсөңүздөр болот. Эң сонун. Макул. Анда биз ошол баягы группалардын адрестерин да кошуп туруп жазып коелу. Сиздер бизге Кудай буюрса, мына жакында видео даяр болор менен кесип туруп, анда YouTube'га чыгарабыз да. А бирок жанагы бекер курстар кыргыз тилинде, бул эми чындап айтканда, орусча айтканда роскоч да, чындапчы. Анан эгер ошондо түшүндүрүп берген 80ден ашык видеону өзүңүз эле чыдамкайлык менен отуруп, өжөрлүк менен отуруп көрүп, үйрөнгөнгө эң мыкты шарт бар экен. Рахмат сизге. Анда бүгүнкү митингди аяктайлы. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге чоң ийгилик. Жакшы туруңуздар.